Бүгін касапкана ээлери шаардык мэриянын алдына чогулуп, мэрдин кабыл алуусун күтүп турушту. Алардын айтымында Ош шаарындагы мамлекеттик ветеринардык инспекция мал союлуучу жерлерди жабууга буйрук берген. Шаардан тышкары райондордо союлган этти шаарга алып кирүүгө тыюу салган. Мындан улам кече Ош шаарындагы эт базарлары жана эт саткан дүкөндөр, күркөйлөр жабык турду. Бүгүн да ушундай эле көрүнүш төшкө чейин уланды. Касапкана ээлерин кала башчысы кабыл алды. Мэр Кара Суу районунун лабораториясынан текшерүүдөн өтүп, алардын мөөрү басылган эттерди Ош шаарына кайрадан алып кирүүгө уруксат бериле тургандыгын айтты. Алып келесиңер, жылой алып келип, убойный цехке мясо комбинатына гана соесуңар, ошонун гана печат өтөт. Мисалы араванда союлуп, печат басылып, форма эки келген эт өтпөйт. Жарабайт. Жол тура эмес. Ошол жакшы эле союлган таптаза эт, сонун кылып жанагындай буткага жүктөп келет. Ошол эт жарабай атат дагы. Именно эле азыр бир эле мясо комбинаттын печати жарат. Керекпи жумуш? Талапка жооп бере турган кылып оңдотуп алгыла. Силер касапчыларды бетиңерге коюп туруп, эртең анан биз кылбайт экенбиз, ачып берет экен дегенден кайткылагын да. Силер дагы мына мыйзамды сакташыңар керек. Жашырганда эмне? Мен алайда мына балдар билет, алайда базарда көп көрөт эле. Бүт касапчылар ошол өлгөн малдардын эттерин издешет да, ошол атайын өлгөн малдын эттери менен заниматься эткендер бар, билесиңер, туурабы? Учуп кеткен, каяка апарасыңар деп кызыгып сурайт эле. Бүт Ошко апарабыз деп кетет да. Больницада иштеген, садиктерде иштеген биздин балдардын жарандын коопсуздугун ойлонтуп, мени түйшөлтүп анан ушул адамдарга бардык биз. Жакшына халатниктерди коюп, ак халатты кийип, ошол жерде туурабы, ичинде жатып, жолдун боюна столиктерге эттерди коюп аласыңар кээде. Андайларды да жаптырабыз. Ичинде закрытый помещениянын ичинде касап болгондон кийин. Жакшына тазалык, касапты эле эки жагына кирсеңер, кан ремонт кылбайсыңар. Зырк этип кан болду, арчып, тазалап, кафелдерди басып, стандартка жооп бере турган. Туристтер келет, бирөөлөр келет, этти сатып алат жакшына. Ошол эки жагыңарды да тазалыкты карагыла. Этти сатып сөгүн чыгарып анан көчөгө ыргытып атасыңар. Иттин бардык ошол жерде жаныңарда жүрөт. Жыйында шаардагы мал союлуучу жайларды кайрадан иштетүү зарылдыгын касапчылар айтып чыгышты. Эске салсак, эрте жаз айларында Ош шаарындагы 3 мал союлуучу жайдан жугуштуу оору чыгып, шаардагы 7 мал союлуучу жай санитардык нормага жооп бербегендиктен жабылган. Ал эми бардык тараптарга жооп берген келечек эт комбинаты ишмердүүлүгүн улантууда. Фермер болсо, аравандан бир фермер менен иштешет. Ошо бизге мясо комбинатка фермер келип, жол кылып келип, бир-эки союп берди, очередь күткөндөн жол кирасынан качып алып союп бермей атат. Ош шаарынын мэри буга чейин жабылган мал союлуучу жайлардын ээлерине заман талабына ылайык жайларды оңдоп, текшерүүчүлөрдүн сынынан өткөн соң ишмердүүлүктү уланткыла деп айтканы бар. Бирок бүгүнкү күндө жабылган 7 мал союлуучу жайдын бири да короосун оңдодум деп кайрылуу жолдо элек. Бүгүнкү күндө бир да мал союучу жайдын ээси расмий түрдө кат жазып, меники бүттү, келип комиссия барып текшерсин деген адам чыкпады. Себеби алар сыртын байкы жетекчиси айткандай эле жөнөкөй ак менен, жөнөкөй эме менен актап кичине эме кылып коюп, ошо болду деп атпайбы. 20 жыл, 30 жылдан бери иштеген байкы эхинокоз, фацеллез деген оорунун ушул булагы болуп турган ушуларчы. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев мал союлуучу жайларда санитардык норма сакталбагандыктан оорулардын булагына айлангандыгын баса белгилеп өттү. Ошондуктан бардык касапчыларды эреже менен иштөөгө чакырып, көмөскө мал союлуучу жайларды уюштурган адамдарга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Силер апарып түнкү саат 2-1-де түнү менен сойдуртуп атыпсыңар, урматтуу касапчылар. Мына шаардын ичинде касапчы, ал боюнча да маалымат бар. Мына начальник УУДу турат. Мураса тапшырма. Түнү күнү ар бир касапка көзөмөл кылгылагын. Бир да касап ачылып, ошол түнү бар иштетип, күндүз ич нерсе билмек эми убойнылар. Билмексеңге салып отура турган болсо, анда катуу эме кылабыз. Мына сиздерге дагы айтам, ана бизди алдап, мына түнү иштетип, же болбосо бекитип иштетсеңер, андай болбойт. Бизди алдаган менен Кудайды, элди алдай албайсыңар. Шаардык мамлекеттик ветеринардык инспекция Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык келген касапканаларды көбөйтүү максатын көздөйт. Шаар бийлиги да таза санитардык нормага жооп берген эттерди пайдаланууга чакырат. Адыл Акжол, Элеман Акыбаев, жаңылыктар. 600 000 сом деген пул. 6 адамга 100 000 болуп калып атпайбы?